Чындык өтө татаал. Так ушул учурда кимдир бирөө азап чегип, алсыздыкты сезип жатышы мүмкүн. Интернаттарда, карылар үйлөрүндө, түрмөлөрдө, эркиндигинен ажыратуу жана чектөө жайларында катаал мамиле жана кыйноолор колдонулушу мүмкүн экендигин түшүнүшүбүз керек. Коркутуулар, кордоо, кол салуу, мына ушуларды биз көрбөйбүз же көрмөксөн болобуз. Жакында бир жаш жигитти бир нече адам сабап, башына пакет кийгизип, тумчуктурушкан. Кыйнаган адамдар жигитти 70 жолу оорулук кылгам деп мойнуна алышын талап кылышкан. Ошол жигит менен бирге балдар үйүндө тарбияланган 2 баланы кошо кыйнашкан. Аларга эч ким болушпайт. Бирок алар сынган жок. Кылмыштуулук менен күрөшүш үчүн кыйноолорду колдонбош керек. Анткени кыйноонун өзү эле кылмыш. Кыйноолордун алдын алуу улуттук борборуна өткөн жылы кыйноолор тууралуу 132 билдирүү келип түштү. 2016 жылы прокуратура органдары тарабынан кыйноо беренеси боюнча болгону 9 гана кылмыш иши козголгон. Кыйноолор анын курмандыгына жана ошол адамдын туугандарына терс таасир берүү менен чектелип калбайт. Катаал мамиле менен кыйноолорду түп тамырынан жоюуга жардам бериңиздер. Кыйноолорго каршы аракеттерди бириктирели.